Кутмандуу кечиңиздер менен Пирамида каналынын түз эфиринде жаңылыктардын толукталган кечки чыгарылышы. Алдыдагы жарым саатта акыркы кабарлар жана күндүн урунтуу учурлары менен тааныштырып, студияда Нуржигит Мырзабеков, саламатсыздарбы? Эртең Бишкекте Ислам жана православие тынчтыктын диндери эл аралык конференциясы өтөт. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору Зайырбек Эргешевди кабыл алып, иш-чарага даярдыктар тууралуу маалымат укту. Жолугушууга Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын башчысы муфтий Максат Ажы Токтомушев, Бишкек жана Кыргызстан Орус православ чиркөөсүнүн епархиясынын епископу Даниил катышты. Мамлекет башчысы Кыргызстан элинин маданияттарынын биримдигин жана ар түрдүүлүгүн сактоо жана бекемдөөнүн маанисин белгиледи. Муфтий Максат Ажы Токтомушев жана епископ Даниил региондордо конфессиялар аралык диалогду жакшыртуу, өлкөдө диний сабаттуулукту жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө айтып беришти. Ошондой эле коомдо конфессиялар аралык ынтымакты жана сабырдуулукту бекемдөө, радикализм жана экстремизмдин алдын алуу маселелери талкууланды. Бүгүн 20 ноябрда балдардын укуктары боюнча конвенциянын кабыл алынганына 30 жыл толду. 1989 жылы кабыл алынган конвенция адам укуктары боюнча келишимдер арасынан эң көп колдоо тапкан документ. Буга карата президент Сооронбай Жээнбеков кайрылуу жолдоду. Урматтуу мекендештерим, мындан туура 30 жыл мурда Бириккен Улуттар Уюму баланын укугу жөнүндө конвенцияны кабыл алган. Кыргызстан ушул конвенцияга кошулганына 25 жыл болду. Аны менен биздин коом ар бир бала ата-эненин жана мамлекеттин камкордугунда болот деп милдет алган. Биз балдардын укуктарынын сакталышын, сапаттуу билим алуусун, ден соолугунун корголушун, үй-бүлөнүн курчоосунда жана коопсуз чөйрөдө өсүшүн камсыз кылып, аларга карата зордук зомбулукту болтурбоого милдеттүүбүз. Баарыбыз ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жардам берип, алардын өзү теңдүүлөр менен катар өнүгүүсүнө шарт түзүшүбүз керек. Укук коргоо органдарынын, соттордун жана жергиликтүү бийлик органдарынын балдарды коргоого, зордук зомбулукка жол бербөөгө багытталган иштери күчөтүлүүгө тийиш. Ушул жылдын 1-июнунда башталган балдарды коргоого багытталган Тумар кампаниясы жыл сайын өткөрүлүүгө тийиш. Балдарыбыз бактылуу болушсун. Аларга камкордук жана кубаныч тартуулайлы. Балдар өлкөнүн келечеги экенин баарыбыз жакшы түшүнөбүз. Бул жаатта абалыбыз өтө жакшы болуп кетпесе да, мамлекет колунан келишинче балдардын укугун корголушун көзөмөлгө алып, социалдык абалынын жакшыруусуна колунан келген аракеттерин көрүп келүүдө. Бириккен Улуттар Уюмунун балдар укуктары боюнча конвенциясынын кабыл алынганына быйыл 30 жыл толуп отурат. Мындай мааракелик датага байланыштуу жогорку кеңеште 8-ден 16 жашка чейинки балдар менен депутаттардын жолугушуусу өттү. Балдар депутаттарга кандай кызыктуу суроолорду берди, кененирээк Бактыбек Маматсаев баяндап берет. Бириккен Улуттар Уюмунун балдар укуктары боюнча конвенциясында да, биздин мыйзамдарда да жашы 18ге жете элек балдардын эмгегин пайдалануу мыйзамсыз деп жазылган менен өлкөдөгү социалдык экономикалык абал ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңди кылып жатканы баарыбызга маалым. Буга мекенибиздеги ички тышкы миграцияда өз оңдой берди салымын кошуп, абалды ого бетер татаалдантып жатат. Бирок жакшы саамалыктар да жок эмес. Балдардын үнүн угуу максатында жогорку кеңеште атайын жолугушуу болуп өттү. Биздин элдин тарыхында балдар дайыма өзгөчө орунду ээлеген. Алар дайыма үй-бүлөнүн жана коомдун тең укуктуу мүчөлөрү болуп саналышат. Илгери коомдун жана уруулардын жашоосундагы негизги маселелер талкууланып, чечим кабыл алынган курултайларда өспүрүмдөр жана жаштарда сөз сүйлөшчү. Алардын ой пикири, сунушу дайыма эске алынчу. Мындан тышкары төрага жогорку кеңеш конвенцияны кабыл алган күндөн баштап Бириккен Улуттар Уюмунун балдар уюму менен тыгыз кызматташып келатканын белгилеп өттү. Андан соң жолугушуу кадимкидей эле суроо жооп иретинде болуп, балдар депутаттарга чек ара маселесинен тарта мектептердеги суук жана нормадан 2 эсе ашык толгон класстарга чейин күтүлгөн да күтүлбөгөн да суроолорду берип жатышты. Өспүрүмдөр экология боюнча да ойлонушаары депутаттарды кубантпай койгон жок. Сама пишу проект об экологии, да. Вы здесь говорите, что во время отопительного сезона у нас в Бишкеке появляется определенный смог, то есть загрязненный воздух, и как можно решить эту проблему? Экология боюнча суроого Марлен Абдрахманович азыр кененирээк жооп берип өттү. Биз азыр бир канча депутаттар мыйзам долбоорун сунуштадык. Бул сапатсыз бензиндерге тыюу салган. К2, К3. Сапатсыз бензиндерди Кыргызстанга алып кирүүгө тыюу салган мыйзам сунуштадык. Бул биринчиси. Экинчи мыйзамыбыз Кыргызстанда электромобиль кура турган жанагындай заводдор келсе, сырттан өзүбүздүн ата мекендик ишкерлерби же чет өлкөдөн инвесторлор келип, аларга болгон бүт
салыктар жеңилдеши керек. Жогорку кеңеш өзүнүн функцияларынын алкагында балдардын укугунун корголушун ишке ашыруу боюнча жумуштарды аткарып келет. Алсак 2006 жылы биринчи жолу эл аралык нормаларга туура келген балдар кодекси кабыл алынып, мындан тышкары саламаттык сактоо жана балдардын тамак аштары боюнча да бүгүнкү күндөгү актуалдуу мыйзамдар иштелип чыккан. Ал эми Бириккен Улуттар Уюмунун балдар уюмунун төрайымы Кристин Жолм ар мамлекеттердеги балдардын абалы тууралуу айтып жатып, депутаттарга бул балдар силердин келечектеги шайлоочуларыңар деген таасирдүү сөзүн айтып өттү. Бул конвенциянын кабыл алынышы балдардын жашоосун жакшы жакка өзгөрттү. Анткени бардык мамлекеттер өз жоопкерчилигинин негизинде балдарга каржылоону көбөйтүштү. Биз айтып коюшубуз керек, балдар ар бир коомдун маанилүү бөлүгү. Ошондуктан бүгүнкү аткарып жаткан жумуштар үчүн Жогорку кеңешке жана өкмөткө ыраазычылык билдирем. Эске сала кетсек, Кыргыз Республикасы балдар укуктары боюнча конвенцияны 1994 жылы кабыл алып, муну менен алардын укуктарын коргоо боюнча бардык жоопкерчиликти өз мойнуна алган. Акырындап жүрүп отуруп өлкөбүз бул жаатта көптөгөн ийгиликтерге жетишти. Айтсак, ар кандай жугуштуу ооруларга каршы эмдөөлөрдүн жакшыруусунан улам балдардын өлүмү азайды. Жаш кездеги өнүктүрүү программалар менен камтылуусу 14%дан 40%га өстү. Бактыбек Маматсаев, Пирамида. Президент Сооронбай Жээнбековдун колдоосу менен үстүбүздөгү жылдын 1-июнунан тарта балдарга карата зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча Тумар улуттук кампаниясы башталган. Кампаниянын максаты балдарды зомбулуктан коргоо жана аларга карата мамилени өзгөртүү менен ата-энелерге балдарды позитивдүү маанайда тарбиялоо тууралуу маалымат берүү болгон. Андан бери жерлерде тынымсыз иштер жүргүзүлүп, ата-энелер үчүн бир топ пайдалуу маалыматтар берилди. Мен балдар үчүн коргоочу Тумар болом. Дал ушундай позитивдүү маанай менен 1-июнь бүткүл дүйнөлүк балдарды коргоо күнүндө Тумар деген аталышта ири саамалык башталган. Максаты жаш балдардын үстүнөн зордук зомбулуктун тамырын түп орду менен кыркуу. Биздин максат балдарга карата зомбулукту жок кылуу. Биздин уюм тармактык мыйзамдарды кайра иштеп чыгуу боюнча парламент жана өкмөт менен тыгыз кызматташат. Тумар акциясынын алкагында биз коомду физикалык жана психикалык ар кандай какус-кукустардан баш тартууга чакырабыз жана тарбиянын башка оң таасир берүүчү түрлөрүн сунуштайбыз. Балдардын 47% физикалык кыйноолорго, ал эми 5%дан ашыгыраагы өтө күчтүү физикалык кыйноолорго туш болот. Ушундай терс көрүнүштөрдү алдын алуу жана жокко чыгаруу максатында Эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин кызматкерлери ыктыярчылар менен биргеликте Бишкек шаарынын жана Кыргызстандын башка аймактарында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мектептерде, бала бакчаларда жана башка эл көп чогулган жерлерге барышып, ата-энелер менен маектешип келишкен. Анан дагы айтып кетиш керек, бул жерде дагы кээ бир ата-энелерге биз электрондук даректерин алып, иштеп аткан ата-энелерге аларга ошол даректерге дагы бул боюнча маалыматтарды салып, анан алардан кайра ошол макулдугун алдык да. Балдарды коргоо маселеси бардык мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, өкмөттүк эмес жана эл аралык уюмдар тарабынан күн сайын жана туруктуу негизде каралышы, чечилиши керек. Аталган саамалыктын негизги максаттарынын бири жогорудагы мекемелердин баарынын күчүн бириктирүү. Компания буунун балдар фондусу менен биргеликте ишке ашырылууда. Эң негизгиси бул акцияны өтүү менен биз ошол эле ата-энелерге жакшы түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Балдарга ошо зордук зомбулуктун кандай түрлөрү бар, ал кандай кесепеттерге алып келет, ал боюнча кандай иштерди алып барыш керек жана ошондой учурлар болгондо кайсы жерге кайрылыш керек, ошого макулмун деп мындай колдор чогултулуп атат да ата-энелерден. Алдын ала маалыматтарга караганда балдарга карата зомбулукка каршы кол топтоого 10 000ден ашык адам макулдугун билдирди. Үймө үй кыдыруулар бардык эле ата-энелер баласын кандай тарбиялашты билбей тургандыгын көрсөттү. Сиз күнүмдүк турмушуңузда перзентиңизге карата жөн гана бир нерседен тыйып койгонуңуз да ага тетири психологиялык таасир бериши мүмкүн. Социалдык өнүгүү министрлигинде атайын адистер нөөмөттөшкөн күнү түнү иштеген телефондор бар. Андыктан коңгуроо кылып, бардык жагдайлар боюнча бекер маалымат алууга толук мүмкүнчүлүгүңүз бар. Бактыбек Маматсаев, Пирамида. Ал эми балдар укуктары тууралуу конвенциянын кабыл алынганынын 30 жылдыгына карата опера жана балет театрында майрамдык концерт уюштурулду. Ага өлкөнүн 7 дубанынан келген 1000ге чукул мектеп окуучулары катышты. Темага кененирээк кабарчыбыз токтолот. Бүгүнкү гала концерттин башкы коноктору мектеп окуучулары. Алардын арасында Сокулук районунун Орок мектебинен келген Жибек Камчыбекова да бар. Окуучу буга чейин мектепте балдардын укуктары тууралуу атайын окуулар өткөрүлгөнүн айтат. Балдар эмнеге укуктуу, кандай насилие алып жатканда кайсы жерден жардам ала алат, ошол жөнүндө кененирээк билгенге келдик. Жана мамлекет бизге кандай жардам берип жатат, ошолорду үйрөнүп, кененирээк үйрөнгөнгө ошол маалымат алганы келдик.
Жибек сыяктуу бүгүн опера жана балет театрында өлкөнүн булуң бурчунан 900дөй мектеп окуучулары чогулушкан. Аларга атайын балдардын укуктары жазылган китепчелер таратылып берилди. Анда 18 жашка чейин сен баласын, мамлекет сенин укуктарын сактоо үчүн зарыл болгон аракетин жумшоого убада берет делет. Мындан улам ааламда кандай жакшылыктар болсо, ошону менен биздин балдар камсыз болушу керек деген оюн вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова билдирди. Ар бир киши балалуу болгондо бир эле нерсени тилейт. Ушу менин балам бактылуу болсо экен, менин балам ден соолукта болсо экен, көп бир ийгиликтерге жетсе экен деп биз болсо ушул ата-эне катары тилейбиз. Анан албетте мамлекетте бир топ программалар кабыл алынып атат. Ошол үй бүлөлөрдү колдоп, анткени ар бир бала ошол үй бүлөдө бактылуу болуш керек, коомдо бактылуу болуш керек, окуган мектебинде бактылуу болуш керек. Өлкөдө 187 миң ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар болсо, алардын 31 миңден ашыгы балдар түзөт. Аларга мамлекет тарабынан ар тараптуу колдоолор болуп турат дейт Эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров. Анын маалыматына таяна турган болсок, жыл сайын атайын программалар иштелип чыгат экен. Былтыры ушу майып балдардын мамлекеттен төлөнүүчү пособиясы 33%га көтөрүлгөн. Мындан сырткары ушу балдарды караган ата-энелерге 1 январ быйыл 2019 жылдын 1 январдан баштап атайын ассистенттин кызматыга 4900 сомдон акча төлөнүп келе жатат. Мындан сырткары ушул майып балдарды караган ата-энелердин атынан ар кандай пенсиялык, социалдык фондго төлөмдөр жана мамлекеттик бюджетке алардын атынан киреше салыгы төлөнүп келе жатат. Белгилей кетсек, 1989 жылы 20 ноябрда балдар укуктары тууралуу конвенция кабыл алынган. Бул адам укуктары боюнча келишимдер арасындагы эң көп колдоо тапкан документ болуп калды. Кыргызстан ага 1994 жылы кошулган. Гүлшан Ташбалтаева, Аскар Улан уулу, Пирамида. Аялдар өлкө экономикасына чоң салым кошууда. Мындай пикирин премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев аялдар ишкердигинин күнүнө карата Бишкекте өткөн конференцияда билдирди. Өкмөт башчысы өз сөзүндө ишкер аялдарды куттуктап, алардын өлкөнүн экономикасына кошкон салымы чоң экенин белгиледи. Иш-чарага жогорку кеңештин депутаттары, аймактардан чакырылган ишкер аялдар, адистер катышты. Айбарча Бекова колго таза жүнөн килемдерди токуйт. Анын айтымында килемдер сапаты жагынан мыкты жана колго жасалгандыктан көпчүлүк түрдө чет жерде жүргөн кыргыз жарандар гана эмес, өлкөнүн жарандары дагы абдан баалашат. Айбарча эженин жанында дагы 13 айым эмгектенет. Эженин максаты ал айымдардын санын 200гө жеткизүү. Кыргызстанда жыл сайын 24 миллион долларга килем Ирандан, Турциядан, Китайдан келет. Алардын баардыгы синтетикалык килем болуп саналат. Биз ошондо кыргыз килемин чыгаратабыз. Бардыгы жүндү нарындан сатып алып, ошолорду иштетип чыгабыз. Аял киши үй бүлө куруп, балалуу болгондон кийин үйдөн да отуруп каражат тапса болот. Мындай оюн 7 жылдан бери колөнөрчүлүк кызга сеп жана улуттук кийимдерди даярдап эмгектенип келе жаткан Перизат Тойчубекова билдирет. Перизат айым менен биргеликте дагы 10 айым бул иш менен алектенип келишет. Ошондой эле үйдө балдары менен отуруп иштеген айымдар дагы көп дейт ал. Надомница деп коет. Үйдө турган бала, кичинекей балдары менен же пенсия чыккан апалар менен иштешебиз. Өтө ыңгайлуу да, себеби мен да кандайдыр бир убакта үйдө турганда балам менен, анан албетте акча жетишсиз болот, жолдошумду кыйнагым келбейт, анан ошондой айымдарга иш берип келем. Өкмөт ишкер айымдарды ар дайым колдойт. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ишкер айымдар күнүн белгилөөгө арналган өз алдынча болуу эрдиги аттуу конференцияга катышуу учурунда билдирди. Өкмөт башы ишкер айымдарды майрамы менен куттуктап, алардын өлкөнүн өнүктүрүүгө кошкон салымын белгилеп өттү. Азыр эми Кыргызстанда экономикага бир аз токтолоюн. Басымдуу бөлүгү эми аялдар түзөрүн көбүнчө кызмат көрсөтүү тармагында аялдар көп. Азыр кызмат көрсөтүү тармагы экономиканын ВВПнын структурасында 44%га жетти. Сөзсүз түрдө кызмат көрсөтүүнү мен аялдарсыз, кыз балдарсыз элестетүү мүмкүн эмес деп ойлойм. Статистикада экономикалык активдүү калк 68% аялдар. Мындан тышкары эми билесиздер, биздин калкыбыздын өзүнүн 52%га жакыны бул аялдарды түзөт. Коомдук жашообузда болсо, мына Айсулуу айымыбыз өкүл болуп отурат. Жогорку кеңеште 16% аялдар, бул азыраак деп ойлойм.
Ал эми Бурул Карыбекова жеке ишкер, ал Курак аялдар форумунун мүчөсү. Бурул Карыбекова жеке ишкерлик менен гана электенбестен өзү устат, багыттоочу катары дагы айымдарга бул багытта жардам берип келет. 7 жылдан бери жасап келе жаткан эмгеги үчүн бүгүнкү иш-чарада өкмөттүн атынан энчилүү саат карзыды. Андан сырткары биз бир эле ментор болуп, аларга насаатчы болуп үйрөтпөстөн биз дагы алардан көп нерсени үйрөндүк. Мисалы үчүн менин исим өзгөндө 4 балалуу жаш келин мурда үйүндө эле мындай булочкаларды жасап сатып аткан экен. Азыр ошол Өзгөндүн шаардын центринде бир өзүнчө пекарня ачып, азыр жакшы ийгиликтүү иштеп атат. Мына 5 жылдан бери республика боюнча ишкер аялдарды коомдо өнүктүрүү, аялдардын бизнес жүргүзүүсүнө дем берүү, аялдардын экономикалык жактан көз карандысыз жана өз алдынча болууга чакыруу үчүн конференция салтка айланып өтүп келет. В этом году Курак является... Мындан тышкары быйыл биз бир катар иштерди өткөрүүгө жетиштик. Алсак, ушул жылдын июнь айында ШКУга мүчө өлкөлөр арасындагы айымдардын жыйыны болуп өткөн. Андан сырткары региондун жерлеринен келген 500дөн ашык айымдар өзүнүн алып барып иштеп келе жаткан багыттары боюнча көйгөй гана эмес, сунуштарын дагы айта алышкан. Мына бүгүнкү иш-чарадагы айымдар ишкерлиги өлкөнүн өнүгүүсү, аны таанытууга салымы чоң экендигин дагы бир жолу тастыктайт деп ишенем. 2019 жылдын 1 январына карата республика калкынын 3 миллион 154 миңин аялдар, 3 миллион 101 миңин эркектер түзөт. Анын ичинде аялдар Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинде 16%, жергиликтүү кеңештерде 10%, муниципалдык кызматта 37%, мамлекеттик кызматта 42% аялдар иштейт. Саламаттык сактоо, билим берүү жана социалдык коргоо чөйрөлөрүндө иштеген аялдар басымдуулук кылат. Айза Камчыбекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида. Бүгүн Бишкекте чакан жана орто бизнес өкүлдөрү үчүн тажрыйба алмашуучу аянтча болгон HR форум өттү. Ага Россия, Кыргызстан жана Казакстандан атайын бул тармактын өкүлдөрү чакыртылган. Форумдун уюштуруучусу Нуркуз Касымалиеванын айтымында HR форуму 5-чи рет өтүп жатат. Буга чейин аталган форум 3 рет Казакстанда өткөн, ал эми быйыл ал 2-чи рет Кыргызстанда өткөрүлүүдө. Биздин максат ошол Орто Азиядагы HR болуп иштеген кызматкерлердин кандайдыр бир уюмун түзүү жана бири-биринин арасында тажрыйбасы менен бөлүшүү болуп эсептелинет. Максатыбыз ошол алдыга өнүгөм деген компанияларга жардам берүү, алардын ошол бизнесин алдыга жылдырууда бул кадр бөлүмү негизги маселени чече турган мотиватор деп эсептесек болот. Өнөктөштөр тарабынан берилип жаткан каражаттар өлкөнүн приоритеттүү багыттарына сарпталышы керек. Анткени эл аралык донорлордон канча суммадагы каражаттар келбесин, мамлекет тарабынан туура пайдаланылбаса натыйжа чыкпайт. Президент Сооронбай Жээнбеков жүргүзүп жаткан саясатты эл аралык өнөктөштөр дагы колдойт. Бул тууралуу күн мурун өткөн туруктуу өнүгүү үчүн реформаларды тездетүү жогорку деңгээлдеги донордук форумуна келген эл аралык уюмдардын өкүлдөрү дагы билдиришкен. Ал эми серепчилердин баамында өлкө башчы атап өткөн аймактарды өнүктүрүү, ирригация, санариптештирүү, таза суу, энергетика, жол, транспорт жана коммуникация сындуу тармактар өнөктөштөрдүн колдоосуна муктаж. Багыт абдан туура тандалган. Темага кененирээк кесиптешим Айза Камчыбекова токтолот. Кечээ 19 ноябрь күнү Борбор калаада туруктуу өнүгүү үчүн реформаларды тездетүү жогорку деңгээлдеги донордук форуму болуп, анда президент Сооронбай Жээнбеков өнөктөштөрдүн колдоосуна муктаж болгон бир катар тармактарды белгилеп өткөн. Ал өз сөзүндө мамлекеттик жеке өнөктөштүк боюнча дүйнөлүк алдыңкы тажрыйбаларды колдонуу менен энергетика, транспорт, билим берүү, саламаттык сактоо, спорт, туризм тармактарындагы долбоорлор колдоого алынаарын билдирип, өлкөнүн экономикалык потенциалын жогорулатууга багытталган ири улуттук долбоорлорду ишке ашыруу үчүн өнөктөштөрдү бул багытка активдүү кошулууга чакырган. Узак мөөнөттүү финанс ресурстарына жетимдик камсыз кылуу үчүн жашыл жана туруктуу финанслоо принциптерин ишке киргизебиз. Ошондой эле климаттын өзгөрүшүнө жана өзгөчө кырдаалдарды болтурбоого карата адаптациялоо боюнча өзүнчө иш жүргүзүлөт. Стратегиялык реформаларды ишке ашыруунун жүрүшүн жана жыйынттарын байкап туруу абдан чоң мааниге ээ. Биз улуттук мониторинг системасын киргизип жатабыз. Стратегиялык максаттарды системалаштырууда жана алардын аткарылышына мониторинг жүргүзүүнү күчөтүүдө донорлук коомчулуктун мол тажрыйбасын жана институционалдык мүмкүнчүлүктөрүн эске алып, бул багытка активдүү кошулууга чакырам.
Андан соң президент Сооронбай Жээнбеков Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун долбоорлук блогунун аткаруучу директору Андрей Широков жана Дүйнөлүк банктын Европа жана Борбордук Азиядагы стратегия жана операциялар боюнча директору Мариам Шерман менен жолугуп, өлкөдөгү биргелешкен социалдык экономикалык долбоорлорду ишке ашыруу жөнүндө пикир алмашуу болгон. Анда мамлекет башчысы ийгиликтүү кызматташууну канаттануу менен белгилеп, кыргыз тарап кызматташуунун жаңы приоритеттүү багыттарын аныктоого кызыктар экендигин баса белгиледи. Тараптар ошондой эле автомобиль жолдорун куруу жана реабилитациялоо, гидроэнергетикалык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча кызматташуунун келечегин, социалдык тармактардагы долбоорлорду ишке ашырууга гранттарды бөлүп берүү мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашкан. Ал эми донорлор өз кезегинде президент Сооронбай Жээнбеков жүргүзүп жаткан улуттук саясатты, аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүүнү толук колдоорун билдиришкен. The World Bank introduced a human capital index. Туруктуу өнүгүү үчүн реформаларды тездетүү жогорку деңгээлдеги донорлук форумунун ийгиликтүү өтүшү менен куттуктайм. Бул өтө жакшы идея, анткени анда жаңы приоритеттерди аныктоо боюнча пикир алмашуу үчүн натыйжалуу диалогдук аянтча түзүлгөн. Өлкөнүн аймактарын өнүктүрүү маселесинде жана санариптештирүүдө дагы биргеликте ийгиликтүү иш алып барабыз деп ишендиргим келет. Өлкө көз карандысыздыкты алгандан бери өнөктөштөрдөн жалпы сумма 10,5 миллиард доллардан ашык жардам көрсөтүлгөн. Бөлүнгөн каражаттар ири инфраструктуралык долбоорлор, энергетика, жолдорду куруу жана башкаларга багытталган. Ал эми санариптештирүү темасын алсак, 2020-жылы түндүк электрондук өз ара аракеттенүү системасын өнүктүрүү жана кибер коопсуздукту камсыз кылуу үчүн өнөктөштөр тарабынан 5 миллион доллар өлчөмүндөгү гранттык жардам көрсөтүлөт. Кыргыз Республикасынын президентинин жеке демилгеси менен санарип трансформациялоо концепциясы санарип Кыргызстан 2019-2023 жылдарын өзүнө камтыган концепция бекитилген. Азыркы убакытта Кыргыз Республикасынын өкмөтү атайын санариптештирүү багытында 245 иш-чараны камтыган жол картасын иштеп чыгып, ошол иш-чараларды ишке киргизүү боюнча иш алып барууда. Дагы бир маселе ирригациялык системаларды өнүктүрүү. Бул багыттагы олуттук каржылоону талап кылат. Биздин мамлекеттин шарта айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө абдан ылайык. Ошол себептен ирригация маселеси, суга суу тармактары өлкө үчүн өтө маанилүү дейт академик Жамин Акималиев. Себеби азык-түлүк коопсуздугу, экспорт дагы бул тармактан көз каранды. Элди таза суу менен камсыз кылбай туруп алардын ден соолугу жөнүндө айтпай эле койсок болот. Экинчиси, сугат жер деген бул өзү жыл сайын жогорку түшүм алуунун кепили. Эгер биз сугат жерлердин аянты Кыргызстан боюнча алдыңкы 6-7 ичинде 1 миллион гектарга жеткирип алсак, анда бизде эч кандай көйгөй болбойт. Калкты таза суу менен камсыз кылуу башка артыкчылыктуу маселе. Бул муктаждыктардын баары үчүн дагы 1,5 миллиард доллар талап кылынат. Бирок кандай каражат өнөктөштөр тарабынан берилбесин, аларды туура иштетүү жана бөлүштүрүү зарыл деп кошумчалайт академик. Мына бул акча берип аткан уюмдар негизинен өздөрү долбоорун түзөт да. Өздөрү ошолорду тейлейт, өздөрү акчанын 60%-ын алып кетишет. Эмне үчүн биздин Кыргызстанда толгон токой адистер, окуучулар практикада турса ошолорду тартпайт. Вот биздин мамлекет ушуну тарап кылыш керек. Бардык эл аралык уюмдар коюлган милдеттерди ишке ашыруудагы жогорку динамиканы белгилешет жана өлкөдөгү жаңы долбоорлорго көмөк көрсөтүү туура багыттарда иш алып барылып жаткандыгынын белгиси деп кошумчалашат серепчилер. Донорлор биринчи жолу угуп аткан жок бул стратегияларды, ошондуктан 2018-2019 жылкы алдын ала Кыргызстан өзүнүн алдына койгон максаттардын жетишүү боюнча баасын берип кетишти. Баасы аябай позитивдүү болду. Айтып кеткендей, мисалы жана таза суу демилгеси боюнча же болбосо санариптештирүү демилгеси боюнча, региондорду өнүктүрүү демилгеси боюнча. Өнөктөштөр тараптан мамлекетке бөлүнгөн каражаттар бир гана багытка эмес, өлкөнү өнүктүрүүнүн ар кыл тармагына багытталган. Айза Камчыбекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида. Бишкек эркин экономикалык аймагында аар азыктарын өндүрө турган Баглама аталышындагы цех ачылды. Ишкананын ичинде балдын сапатын көзөмөлдөй турган эл аралык стандартка жооп берүүчү заманбап лаборатория дагы бар. Мында өндүрүлгөн кыргыз балы эми Америка, Кытай, Түштүк Корея, Япония сыяктуу ири мамлекеттерге экспорттола баштайт. Учурда араб өлкөлөрүнө экспорттоо тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Мындай пикирин Бишкек эркин экономикалык соода аймагынын директору Дүйшөн Ирсалиев билдирди. Анын айтымында цехти курууга жалпы 38 миллион доллар акча каражаты сарпталып, 50-гө жакын адам жумуш орду менен камсыз болду. Бишкек эркин экономикалык аймагында акыркы 4 жылда 11 завод курулуп, 600гө жакын адам жумуш орду менен камсыз болгон. Бүгүн да аталган аймакта кубанычтуу күн болуп, кыргыз балын сапаттуу өндүрүүчү дагы бир Баламан цехинин салтанаттуу ачылыш аземы өттү. Ишкана бир күндө 5 тонна бал өндүрө алат. Бул экспорттук потенциалды жогорулатууга, калкты жумуш менен камсыз кылууга жана өлкөнүн экономикасына чоң салымын кошот. Биздин ишкананын өзгөчөлүгү жабдууларыбыз эң акыркы моделдики.
Бул жерде балды өндүргөндө балдын свойствосын жоготпосу керек. Ошого ылайыктап атайын жасалган оборудованиялар. Андан башка биздин мактанычу нерсебиз дагы лабораториябыз. Лабораториядан бардык балдын бардык көрсөткүчтөрүн тактап көрүп, анан экспортко дайындайбыз. Бишкек эркин экономикалык соода аймагы 1995-жылы уюшулуп, бүгүнкү күндө аймакта 312 субъекти өз ишмердигин жүргүзүп келет. Алар тамак аш азыктарынан тарта түрдүү продукцияларды өндүрөт. Существование свободной экономической зоны Бишкек. Бишкек эркин экономикалык зонасы 1996-2016 жылдар аралыгында өлкөгө 1 миллиард 950 миллион сом инвестиция тарткан. Бул көрсөткүч акыркы 3 жылда 2 миллиард 637 миллион сомго жеткен. Бизде 3 зона бар. Бишкектин түштүк батыш бөлүгүндө, Чүйдүн Ак Чүй айылында жана Карабалта шаарында. Учурда жалпы 2500дөн ашуун адам жумуш орду менен камсыздалып иштеп жатат. Табигый балды жана бал кошулган продукцияларды өндүргөн Баламан ишканасына жаңы заманбап жабдууларды USAID тапшырды. Берилген жабдуулар цехти автоматташтырууга, продукциянын көлөмүн көбөйтүүгө жана жаңы рыноктарга чыгууга жардамын берет. Жабдуулар USAIDтин конкреттүү ишкана долбоорунун алкагында алынып келинип, баасы 22 миллион 700 миң АКШ долларын түзгөн. Өлкөдө 5 эркин экономикалык аймак бар. Анын ичинен Бишкек экономикалык зонасы гана өндүрүш чыгаруу менен алектенет. Айтсак, тамак аш азыктары, электр жабдуулары, тигүү өндүрүшү, курулуш, чарба буюмдары жана башка эмеректердин 120 түрүн өндүрүп чыгарат. Бишкек экономикалык соода зонасында көргөзмө борбору да ачылган. Анда аймакта өндүрүлгөн продукциялардын түрү коюлган. Бизде Кыргызстанда чыгарылган буюмдардын баасы сырттан келген буюмдарга караганда арзан болот. Анткени биздин өзүбүздө чыгат. Анан көбүнчө бул экспортко кетет буюмдар, бирок 40% внутренний рынок, ички базарда дагы сатылат. Ички базарга сатылганга 12% НДС салыгы төлөнөт. Сөздөн чыгарып атканда ошол жерден төлөнөт. Белгилей кетүүчү жагдай, лабораториянын кызматкерлери Уфадан бал жана бал кошулган азыктардын сапатын аныктоо боюнча атайын окутуудан өтүп келген. USAIDтин жардамы менен биз оборудованияларды ала алдык. Алардын жардамы менен биз антибиотиктерди жана башка балдын ГОСТ боюнча көрсөткүчтөрүн аныктай алабыз. Дагы бизде планда турат башка анализаторду алуу боюнча. Ошол анализаторду толук алып, лабораторияны аккредитациядан өткөргөндөн кийин биз ГОСТ боюнча 13 көрсөткүчү бар балдын. Ошол 13 көрсөткүчтү толук аныктай алабыз. Бишкек экономикалык эркин аймагында табигат тартуулаган сапаттуу бал ары азыктарын өндүргөн жаңы цех ачылды. Эми бул цехте өндүрүлгөн сапаттуу кыргыз балы Америка, Түштүк Корея, Япония жана Араб өлкөлөрүнө экспорттолуп турмакчы. Айдар Темиралиев, Жантай Макенов, Пирамида. Улуттук фтизиатрия борборунун кургагучулукту аныктоочу референс лабораториясынын иши санариптештирилди. Бүгүн аталган жайга пресс-тур уюштурулуп, анда лабораториядагы жаңылануулар тууралуу маалымат берилип көрсөтүлдү. Бул иштер бейтаптарга жакшы шарт түзүү менен дарыгерлердин ишин жеңилдетүү максатында жасалып жатат. Теманы кабарчы узулантат. Бул лаборатория эл аралык стандарттарга шайкеш келген заманбап жабдуулар менен жабдылган. Мындай шарт бейтаптарга кызмат көрсөтүү сапатын жогорулатат. Себеби дарыгерлер жаңы жабдуулардын жардамы менен бейтапка так жана тез диагноз кое алат. Бул жакта биз жалгыз лабораториялык гана кызматты ала алабыз. Бизге пациенттер ошол дарылоочу врач тарабынан жиберилет. Ал жерде дарылоочу врач пациенттин ИННин кошуп туруп жибергенде биз бул жактан штрих-код берип, анан пациенттерди өзүбүздүн электрондук база бар, ошого түшүрүп алабыз. Анан ар бир пациентке өзүнө ылайыктуу ИННине жараша бир штрих-код берилет. Учурда Кыргызстанда кургагучукту дарыбай турган 3 оорукана бар. Анын экөө Чүй өрөөнүндө орун алса, бирөө Талас облусунда. Мамлекет кургагучукка каршы күрөшүүдө олуттуу көңүл буруп келет. Кургагучук 5 долбоорунун алкагында 2021 жылга чейин бул илдетке каршы күрөш улантылат. Долбоордун максаты кургагучук менен ооругандардын санынын өсүшүнө жол бербөө жана азайтуу болуп саналат. Туберкулез менен ооруган адамдардын данныйларын каттайбыз.
Биз бул жактан электронный база ЛИС деп жаңы өздөштүрүлүп атат. Азыр пилотирование болуп бүт Кыргыз Республикасына пилотирование болуп атат, өздөштүрүлүп атат. Бул электронный базадан ар бир врач өзүнүн ордунда отуруп эле өзүнүн пациентинин результатын көрө алат. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча 24 чакан лаборатория курулуп, үй бүлөлүк медицина борборлорунда калкка кызмат көрсөтүп жаткан учуру анын жардамы менен жарандар так жыйынтык ала алышат. 2019 жылдан баштап USAID республикада кургак учукка каршы күрөштү негизги милдет катары жүргүзүп, акалатчандарга бардык жагынан ири салымын кошууда. Анын жардамы менен кургак учуктан сакайгандардын саны күн санап өсүүдө. Аден Турсбеков, Кенжебек Максат уулу, Пирамида. Бүгін Алык Усмонов атындагы улуттук китепканада мамлекеттик жана коомдук ишмер Батырали Сыдыковдун 80 жылдыгына карата өмүр дастан аттуу китеп сүрөт көргөзмөсү менен эскерүү кечеси өттү. Анда Сыдыковдун үй бүлөсүнүн чогуу иштеген кесиптештери менен болгон сүрөттөрү жана иш үстүндөгү сүрөттөрү коюлган. Батырали Сыдыков 1939 жылы туулган, Союз убагында Компартиянын жооптуу кызматтарында иштеген. 1990 жылы Ош облусунун губернатору, 95 жылы Кыргызстандын Өзбекстандагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп эмгектенген. 2001 жылы Борбордук Азия өлкөлөрүнүн эл аралык кызматташтыгын өнүктүрүүнүн социо-маданияттык модели аталышындагы докторлук диссертациясын ийгиликтүү коргогон. Батырали Сыдыков бир канча сыйлыктардын ээси болгон. Кыргыз философиясынын тарыхында Батырали Сыдыковдун исми түбөлүк алтын тамгы менен жазыла турган адам. Анан өзгөчө бир нерсе, Батырали Сыдыковдун туулган айылы Кыргыз Чек деп аталат. Анан ушул өмүрүнүн бүткүл коомдук ишмер катарында, мамлекеттик ишмер катарында ушул Кыргыздын чегин сактап, ошону коргоп келген адам. Анан анын диссертациясы дагы мына Борбордук Азиядагы суверендүү мамлекеттердин ортосундагы байланыштардын социологиялык, маданий байланыштарынын моделин түзгөн биринчи адам. 20-24 ноябрь күндөрү өлкө аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Бул күндөрү мезгил менен жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаап, айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаайт. Жолдор тайгак жана тоңголок болуп, райондордо кар күрткүсү пайда болушу мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрден 20-21 ноябрда кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Буга байланыштуу жүк ташуучу унаалардын дөңгөлөктөрүнө чынжыр байлоо милдеттендирилди. Транспорт жана жол министрлигинин бул буйругу кыш мезгилинде жол кыймылы коопсуздугун камсыз кылуу максатында чыгарылганын министрликтин маалымат кызматы маалымдады. Ага ылайык кар жааган учурда чиркегичи бар жүк ташуучу автоунаалар дөңгөлөктөрүндө чынжыры жок жүрүшүнө тыюу салынат. Буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө Ош Сарыташ Эркештам, Жалалабад балыкчы, Бишкек балыкчы Нарын Торугарт, Бишкек Ош жолдорунун башкармалыктарына жүктүү жана көлөмдүү көзөмөлдөө агенттиги жана жол кыймылы коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгына тапшырылды. Бүгүнкү күн мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталды. Биздин каналдын кабарчылары даярдаган материалдарды социалдык тармактардан жана YouTube каналынан, андан сырткары Пирамида Чекит KG сайтынан дагы көрсөңүздөр болот. Ал эми азыр алдыда эртеңки күнгө болгон аба ырайы жана валюталар курсу кечиңиздер көңүлдүү улансын. Эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар.